Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары. Өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Путин Кыргыз-Орус Славян университетинин жаңы кампусун куруу келишимине кол койду. Орусиянын президенти Владимир Путин Борис Ельцин атындагы Кыргыз-Орус Славян университетинин жаңы кампусун куруу боюнча Кыргызстан менен түзүлгөн келишимди ратификациялоо тууралуу мыйзамга кол койду. Ага ылайык орус тарап кампусту курууну жана материалдык техникалык жактан жабдуу милдетин алат. Университеттин жаңы кампусун куруу боюнча макулдашууга Владимир Путиндин 2023-жылы Бишкекке сапары учурунда жетишилген. Кыргызстан Байтиктен 30 гектар жер берип инфа түзүмүнө байланыштуу маселелерди чечип бериши керек. Апрель айында Ельцин атындагы Кыргыз-Орус Славян университетинин кампусу боюнча келишимди ратификациялоо мыйзамы долбоору Орусиянын мамлекеттик думасында каралып жатканда, айрым орус депутаттары буга каршы болуп, Кыргызстан орус тилине каршы иштер жасалып жатканын айтып чыгышкан. Кыргыз-Орус Славян университети 1993-жылы түзүлгөн, ага кийин Орусиянын биринчи президенти Борис Ельциндин аты берилген. Алгач сапаттуу билим берери айтылып келген окуу жайга байланыштуу соңку жылдарда бир топ жаңжалдар болгон. 2025-жылы 30 студенти окуу жайдын кабыл алуу процессиндеги мүчүлүштүктөрдөн улам 1 жыл билим алгандан кийин чыгарылып калганын айтып чыгышкан. Окуу жайдын жаңы жетекчилиги аларды окууга мыйзамсыз кирген деп күнөөлөгөн. 2025-жылы университеттин ректору болуп Сергей Волков шайланган. Ошондой эле бул окуу жайда камкорчулар кеңеши түзүлүп, анын төрагалыгына УКМКнын мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиев бекитилгени белгилүү болгон. Анын орун басарлыгына Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунун жетекчиси Артем Новиков тандалган. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70, +7 929 624 63 64. Карабалтада ресторандын бастырмасы урап 19 жаштагы улан каза тапты. Карабалтадагы ресторандардын биринде бастырма урап 19 жаштагы улан көз жумду. Бул туурасында Чүй облустук милициясынан кабарлашты. Кырсык 4-майда болгон, ал ошол жерде администратор болуп иштеген. Жамгырдан улам жайкы аянтчадагы тентке суу толуп, андан соң дубалга сиңип, анын кесепетинен дубал кулап, бул кайгылуу окуя болгон. Милициядан экспертиза дайындалганы кошумчалашты. Куткаруучулар Жапониялык 2 туристти Аларча капчык айынан алып түштү. Куткаруучулар Жапониянын 2 жаранын Чүй облусундагы Аларча мамлекеттик паркындагы Тажы чокусундагы аларчыктан алып түштү. Бул тууралуу Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги 5-майда кабарлады. Маалыматка караганда туристтердин бири өзүн жаман сезип 112 кызматына кайрылган. Туристтерди куткарууга 8 куткаруучу тартылып, жабыркаган адамга алгачкы медициналык жардам көрсөтүлдү. Экинчи адамдын абалы туруктуу деп бааланды. Жыйынтыгында экөө тең шаарга алып келинип, Бишкекте ооруканага жеткирилди. Тажы Корона чокусу Аларча капчык айындагы Аксай мөңгүсүнүн чокусунда жайгашкан. Бийиктиги 4860 метр. Кыргызстанда соңку жылдары тоо жана спорт туризми, альпинизм жандана баштады. Кыргызстандын бийик тоолору дүйнөдөгү альпинизм менен машыккан спортчуларды кызыктырат. Жыл сайын жүздөгөн альпинисттер өлкөгө келип кетет. Ошол эле маалда кырсыкка кабылгандар да бар. Адылбек Касымалиев сел боюнча ыкчам кеңешме өткөрдү. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарындагы сел жүрүшүнө байланыштуу кырдаал боюнча ыкчам кеңешме өткөргөн. Жыйындын жүрүшүндө Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин жана тиешелүү мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнүн учурдагы кырдаал жана табигый кырсыктын кесепеттерин жоюу боюнча көрүлүп жаткан чаралар жөнүндө баяндамаларды уккан. Жерлерде сел агызып келген ылайларды тазалоо, унаа жолдорун жана жабыркаган инфраструктураны калыбына келтирүү боюнча иштер кызуу жүрүп жаткан белгиленди. Кесепеттерди жоюуга Өзгөчө Кырдаал министрлиги, Ички иштер министрлиги, Коргоо министрлигинин бөлүмдөрү, жергиликтүү бийлик органдары жана атайын техникалар тартылган. Кеңешменин жыйынтыгында тиешелүү органдарга бир катар тапшырмалар берилип, анын ичинде кырдаалга мониторинг жүргүзүү, калыбына келтирүү иштерин ыкчам жана сапаттуу аткаруу, келтирилген зыянды баалоо жана селдин келип чыгышын алдын алуу боюнча кошумча чараларды иштеп чыгуу милдеттендирилди.
Kumtörчүлөр көчкүнүн алдында калган чет элдик туристтерди куткарып калышты. 4-май күнү саат 12:35-те Кумтөргенин коопсуздук кызматынын диспетчердик бөлүмүнө туристтик гидтерден билдирүү түшкөн. Алар Генден 23 чакырым аралыкта кар көчкү алдында Италиядан келген 5 турист калганын билдиришкен. Окуя болгон жерге Кумтөрдүн куткаруу кызматы медициналык бригада менен дароо жөнөтүлгөн. Ошол эле учурда Кумтөрдүн коопсуздук кызматы маалыматты ыкчам түрдө Өзгөчө Кырдаалдар министрлигине билдирген. Кумтөрдүн кызматкерлери дрондор менен аймакты алгачкы текшерүүдөн өткөрүшкөн. Италиялык 4 турист жеңил жаракат алып, стресс абалында болушкан. Аларга ошол жерде тийиштүү жардам көрсөтүлгөн. Ошол эле маалда 5-чи туристтин жайгашкан жерин аныктоо боюнча издөө куткаруу иштери башталган. Саат 16:24-тө ал табылган. Туристтин ар кандай жеңил жаракаттары, анын ичинде моюндан жаракат алынганы аныкталган. Учурда алар Өзгөчө Кырдаалдар министрлигине өткөрүлүп берилген. Абал тиешелүү кызматтардын көзөмөлүндө. Бишкек мэри 11-майдан баштап шаардыктар менен жолуга баштайт. Сааты Орду. Президенттин тапшырмасы негизинде баш калаанын башчысы Айбек Жумшалиев эл менен боло турган жолугушуулардын графигин бекиткен. Тагыраак аймал 11-майдан тартып күн сайын 16:00-дө төмөнкү жерлерде болот. 11-май Кырысуу, Киев көчөсү 44, 12-май Чыңгыз Айтматов аттындагы лицей, 13-май Рыскулбеков аттындагы КУ, 14-май Сейтек Балдар Борбор, 15-май Карасаев аттындагы БМУ, 16-май Баласаган аттындагы Кыргыз Улуттук университети, 18-май Таберик залы, Байтик Баатыр көчөсү, 19-май Ала Тоо университети. Буга чейин Садыр Жапаров жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө эл менен жолугуп, алардын көйгөйлөрүн жеринде чечүүнү тапшырып, бул багытта ишти аксаткандар өз жазасын алаарын эскерткен. Ал эми элди бул жолугушууларга активдүү катышууга чакырган. Кыргызстандын экспортунун жарымы ЭЭП өлкөлөрүнө кетет. Кыргызстан сыртка кетирген айыл чарба продукциясынын жарымын Евразиялык экономикалык биримдикке кирген мамлекеттер алат. Экспорт боюнча көрсөткүчтөр: Россия 7,8 миллиард сом эт сүт продукциясы, жашылча жемиш; Казакстан 7,8 миллиард сом жашылча жемиш, канаттуулардын эти, сүт азыктар; Беларусь 1,5 миллиард сом эт сүт продукциясы, макарон азыктары жана тоют; Армения 13 миллион сом жашылча жаңгак эт продукциясы. Кыргызстан Сейшел аралдары менен алаканы кеңейтүүгө кызыктар. Президент Садыр Жапаров Чолпон Ата шаарында Сейшел аралдарынын тышкы иштер жана диаспора министри Барри Фордту кабыл алды. Бул туурасында мамлекет башчынын маалымат кызматы кабарлады. Алар эки тараптуу кызматташууну өнүктүрүүнү, анын ичинде саясий диалогду чыңдоону, соода-экономикалык жана маданий-гуманитардык байланыштарды кеңейтүү маселелерин талкуулады. Андан сырткары инвестиция, туризм, финансы жана санариптик технологиялар жаатында кызматташуунун келечеги тууралуу кеп кылышты. Туризм тармагын өнүктүрүү жана санариптик трансформация боюнча тажрыйба алмашууга, ошондой эле тамчы атайын каржылык инвестициялык аймагы жана Учкун ААКС менен кызматташууну жолго коюуга өз ара кызыктарлык белгиленди деп айтылат маалыматта. Садыр Жапаров Сейшел аралдарынын президенти Патрик Эрминге салам жолдоп, аны ыңгайлуу убакытта Кыргызстанга расмий иш сапар менен келип кетүүгө чакырды. 4 медаль кыргызстандык чабандестер Өзбекстандан олжолуу кайтты. Кыргызстандын ат спорту боюнча курма командасы Ташкентте өткөн Евразия лигасынын дүйнөлүк кубогунун этаптарында 4 медаль менен кайтты. Бул туурасында дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктен кабарлашты. Екатерина Каркавцева күмүш, ал эми Ринат Галимов алтын жана коло медаль тагынды. Алтындын бирин кыргызстандык спортчу Казакстандын өкүлү менен бөлүштү. Белгилей кетсек, аталган мелдештерде дүйнө кубогунун финалына жана ат спорту боюнча дүйнө чемпионатына жолдомо берүүнүн рейтингдик упайлары ойнотулат. Жогорку Кеңештин төрагасы Кыргызстандын тарыхы мамлекеттин туруктуу моделин издөө. Кыргызстандын тарыхы айрымдар көрсөткүсү келгендей саясий конъюнктурага жараша конституцияны кайра жазуу тарыхы эмес. Бул туурасында Жогорку Кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев баш мыйзамдын күнүнө карата куттуктоосунда айтканын парламенттен кабарлашкан. Кыргызстандын конституциясы элдин эркин, тарыхый тажрыйбасын жана келечекке болгон ишенимин чагылдырган өзгөчө маанилүү документ. Биздин милдет анын талаптарын сактоо менен мыйзам үстөмдүгүн бекемдеп, мамлекеттик институттарды өнүктүрүп, жарандарды ишенимин арттыруу, деди төрага. Ал баш мыйзамдын түптөлүшү жана баскан жолу оңойго турбагандыгын эске салган. Бул изденүүнүн тарыхы мамлекетти туруктуу моделин издөө, эркиндик менен тартиптин, укук менен жоопкерчиликтин, коомдун күтүүлөрү менен мамлекеттин мүмкүнчүлүктөрүнүн ортосундагы тең салмактуулукту издөө.
Бул изденүү оңойго турган жок. Ал ишеним кризистери каталар жана кайра куралуу аркылуу өттү. Бирок дал ушул себептен ал чыныгы теориялык эмес, турмуштук сыноодон өткөн изденүү болду, деди парламент спикери. Маматалиев баш мыйзамды так сактоо менен гана жаркын келечекти курууга болорун кошумчалады. Эске салсак, 5 май эгемен Кыргызстандын конституциясынын кабыл алынгандыгын 33 жыл болду. Кайгуул милициясынын кызматкери сууга секирген чет элдик кызды сактап калды. Түндө Бишкектин батышында Кайгуул милициясынын кызматкери көпүрөдөн сууга боюн таштаган чет элдик кыздын артынан кошо секирип аман алып калган. Бул туурасында кабарлаган аталган башкармалык окуянын видеосу менен бөлүшкөн. Аларга маалымат болжол менен 20:30 түшкөн кыз Шабдан Баатыр менен Ауезов көчөлөрүндөгү көпүрөдөн Чоң Чүй каналына секирүү ниетинде турганын айтышкан. Кызды оюндан айнытуу үчүн жасалган аракеттер майнап берген эмес, ал жерге жетип келген кайгуучулардын бири сууга секирип, кызды куткарып калган.